Соц тармактардан көрдүм. Кечээ мурда күн көрдүм, кармалган күнү көрдүм. Эне катары, аял катары абдан жүрөгүм ооруп турат. Анын кармалгандыгы жөнүндө мисалы бирдемке айтып кеткенден да алысмын. Кыргыздарда сөз бар го, жыгылган тепкилебейт деп. Эми ал кызга каалап кетмекчимин, сабырдуулук, кайраттуулук. Анан жана жалпы башка жарандарыбыз да, активисттерибиз кармалды. Ошолордун баарына сабырдуулук кааламакмын. Буюрса жамандыктын аягы да бүтөт, жакшылык күндөр да келер. А бирок Орозай Нарматованын кармалгандыгы боюнча мен жеке өз пикирим. Мен ал кыз менен ошол агитация убагында эле таанышып калдым, жакшы деле тааныбаймын. Аял катары жакшы кыз катары көрдүм мен аны. Бирок бизде демократия, сөз эркиндиги деп эле көп нерсени аша чаппаш керек деп ойлоймун да. Бул өзүм жеке оюм. Ар бир нерсени электеп, анан кыргыз элинде жакшы сөздөр көп. Кимди сындаба, жакшы сөздөр менен сындаш керек да. Анан бирөөнү кемсинткенде мен аябай алысмын. Бирөөнү кемситүү деген бул жаман нерсе. Ошол жалпы элге деле айтып кетмекмин. Бирөөнү зек, Кудай сактасын, бирөөнү дабдыр, бирөөнү келесоо сокур деп кемсинткенден алыс болушубуз керек да. Бул өзүбүздүн эле тарбиясыз мамлекет экенибизди көрсөтүп атканыбыз. Анан жакшы сөздөр менен деле президентке кайрылсын, жакшы сөз менен башка активисттерге кайрылсын, алардын кемчилигин айтсын, айтпасын эмес айтсын. Бирок жакшы сөздөр менен айтсын деп айтмакмын да. Акыркы күндөрү мен ал кыздын жанагы берип аткан эмне деп коет, Фейсбуктан кечке өзүн чыгарып аткан постторуну көп деле көрбөйт экем. Бир-эки жолу YouTube'тан көрүп калдым, бирок аябай эле аша чаап кетет. Ошондойлорун аял заты катары айтпай эле койсо болмок. Жакшы сөздөр менен адамдын намысына тийсе болот. Эми азыр камалгандыгы боюнча мен жеке пикирим ошол. Пока что ошол. Буюрса тергөө кандай чечим чыгарат, аны көрөбүз. Буюрса кыргыздын кыздар камалып атканга абдан өкүнүп аткан убагыбыз азыр, конечно. Бирок сөз эркиндиги деп өтө аша чапкан бул болбойт деп айтмакмын да. Кыргызды кыргыз жок кылат деп көп биздин улуу атабыз, энелерибиз айтып калып атпайбы? Мен ошолор менен макул болмокмун да. Себеби жакынкы эле Азияларды алалык, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайджанияларды алалык, Казакстанды алалык. Алардын президентини же дагы бир лидерини, же дагы бир жакшы бир инсанын жамандап, тилдеп, каргап чыккан эч көрө элекмин да ушул убакка чейин. Ошондуктан биз деле өзүбүздүн адамды эмес, ошол отурган статусту сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек да. Анткени эртеңки күнү бул киши кетсе, сен келип калсаң, ал статус сыйланбай калат да. Ошон үчүн адамды эмес, статусту сыйлаганды үйрөнсөк, ошондо гана биз өнүгүүгө кетебиз да. Анан сиз айткан суроого ар бир нерсени ичара чечкенге аракет кылып, мындай сырттагы бөтөн биздин кошуна мамлекеттерге чыгып шерменде болгондон алыс болсок жакшы болмок да. Ичара бардык нерсени купуя сактаганга аракет кылып, ошону ичара чечкенге аракет кылсак, биздин мамлекет өнүгөт болуш керек. Бизде кыргызды үч эле нерсе жейт: көрө албастык, ушак, анан бири-бирибизди соцсеттен аябай каргап шилтеген нерсе бизди жеп түгөтөт. Бул менен өнүкпөйбүз деп ойлойм. Ошол нерселерибизди ар бирибиз таштап өзүбүз менен жанакы иштесек, мамлекетибиз албетте өнүгөт. Буюрса биз эң алдыңкы мамлекеттердин катарында болуп калышыбыз да мүмкүн. Анткени биздин жер, кең байлыгыбыз абдан бай.